Bravo. Alkan qo'chqorimiz shu urug'ga qo'ygan. Бұл қошқарларымызды Тәжікстан Республикасынан алып келіп, 2018 жылы үйренге қойдық. Мынау ушул қошқарыбыз ауған қошқар, талапқа жооп берет. Стандарт бойы мына 1 метрден жогору көрүп турасыздар. Узуну дагы, бойу дагы ойлогондой талапқа жооп бере турган қошқарлардан. Өзгөчөлүгү сандан сапатқа өтүш керек болуп калды. Азыр эми баары көрүп билип турасыңар. Муну азыраак кармап, көбүрөөк бир жыйынтык алыш керек болуп атат, результат кылыш керек болуп атат. Шунун эсебинен азыр эми булардын козулары биздики эт багытында болгондон кийин этти жакшы берип атат. Мунун немеси Гисардын жакшы жагы таладан дагы өзүнүн багалат экен. Основной немелери ушул эми. Кудай кааласа бул элге журтка кичине бир пайдабыз тийсе, козуларын берсек, эл дагы ушу бизден алып пайдаланса деген ниеттер менен ушуларды алып келип карап атабыз. Бұл Гисар породасыны кармап баштаганыбызга быйыл 8-нчи жыл. Алмазбек асыл тукум чарбасын уюштурганыбызга эч канча болгон жок. Мына көрүп турасыздар, кармаган чарбабыз ушул. 8 жылда почти толук Гисар породасына өттүк деп айта аламын. Койдун саны өтө эле көп кармап көрдүк. 1000ге чейин дагы кой кармадык. Бирок муну аз кылып, саз кылып, сапаттуураак кылбасаңыз болбойт экен да. Айланып тегеренип келип, өзүбүздүн койлорду 5000ден саткандан көрө муну сапаттуураак кылып туруп, ошол эле немени бир 10 000 сомдон козу саткан болсоңуз, мунун айырмасы чоң экен да. Мунун немеси азыр мындан жем үнөмдөлөт экен, чөп үнөмдөлөт экен. Өзүңүз дагы бир кыйынчылыктан кичине бир арылат экенсиз. Мунун эми жакшы жактары өтө көп экен Гисардынчы. Сапаттуу кылган да пайда көп экен да. Эми муну 2 жолу төл кылыш үчүн үйдө кармаш керек экен да. Канчалык мунун курсагы ток болсо, ошончолук төлдү алса болот экен. Бул Гисар жаныбар өтө бир жоош, адамга жакын нерсе болот экен. 2 жолу төл жакшы карап, 2 жолу төл алса да болот экен бул Гисарданчы.